Салам достор, баардыгыңыздарга бүгүн мен сиздерге Америкага баруунун эң оңой жолу жана ыңгайлуу жолу бул грин карта лотереясын утуп алуу болуп саналат. Мына ошол тууралуу айтып берем сиздерге. Деги эле грин карта деген эмне? Грин карта лотереясын кантип ойносо болот, качан ойносо болот, кимдер катыша алат жана кимдерге катышканга болбойт, кантип мошенниктерге алданып калбаш керек, мына ошолор тууралуу айтып беремин. Андыктан кеттик. Биринчи эле бул грин карта деген эмне? Грин карта лотереясы деген эмне? Бул АКШ, Америка Кошмо Штаты 1994 жылдан тартып бул ар жылы күз айында грин карта лотереясын ойнотот. Буга деген 50 миңдей грин карта ойнотулат. Анын ичинде бардык дүйнө боюнча, ошол бардык дүйнө боюнча 50 миңдей грин карта ойнотулат да. Ал эми 2019 жылда 55 миңдей грин карта ойнотулду. 2019 жылы күз айында 2 октябрдан адашпасам 5 ноябрга чейин ойнотулду, бир айдай. Ал эми жол болсо 2020 жылы майдын баштарында чыгат. Ошол Кыргызстан катыша алат грин картага. Мурунку СССР же болбосо азыркы СНГ дагы катыша алат грин картага. Грин карта бизче которгондо кыргызча бул жашыл карта дегенди түшүндүрөт. Тагыраак айтканда бул АКШнын жашоочусу деген документ десем дагы болот. Бул карта менен сиз Америкада жашап, иштеп, окуп, мындайча айтканда легально жүрө аласыз да, орусча айтканда. Закондуу түрдө жүрө аласыз. Эгер сиз Американын гражданин болоюн десеңиз дагы грин картанын негизинде сиз 5 жыл Америкада жашашыңыз керек болот. Америкадагы иммигранттардын негизги документи бул грин карта болуп саналат. Ошондуктан грин карта абдан маанилүү. Эгер Америкадагы иммигранттын грин картасы жок болсо, жашоосу алда канча кыйын жана легально жүрө албайт десем дагы болот да. Грин карта менен жашооңуз алда канча оңой жана энеркин иштеп, окуп жүрө аласыз. Эң негизгиси ошол да. Эми лотерея жөнүндө айтып кетсем, бир эле сайт бар, башка сайттарга кирбеңиз. DVLottery.state.gov деген сайт бар. Бул жерден ушул грин карта лотереясына утуп алуу үчүн ушул жерге анкета толтурасыз. Бул жак толтуруу үчүн бесплатно, бекер, акысыз толтура аласыз. Ар жылы күз айында болот, айтып өткөнүмдөй. Ал жерде толтуруп жатканда аябай маани берип толтурушуңуз керек. Эгер сиз англис тилин энеркин сүйлөй албасаңыз, жакшы билбесеңиз, анда толтурбай эле коюңуз. Эгер сиздин бир эле тамгаңыз туура эмес болуп калса, эгер грин карта утуп алган учурда дагы сиз виза ала албай каласыз. Анткени бир эле тамга менен сизге виза бербей коюшу мүмкүн. Ошон үчүн атайын агентстволор бар, ошолорго барып кайрылыңыз, же болбосо жакшы билген адамдарга эле кайрылып грин карта лотереясына анкета толтуруп беришин өтүнүңүз, сураныңыз. Агентстволор болсо акча сурайт, сөзсүз түрдө, ал жак акча бересиз, бирок сөзсүз түрдө ошол агентствого кайрылганда сөзсүз түрдө сураңыз. Ошол анкетаны толтуруп жатканда confirmation number деп коет, ал деген пароль дейт. Паролун бересизби деп. Кээ бирлери мындай экен, анкетаны толтуруп бүткөндөн атайын ар бир адамга confirmation number берилет. Ошол паролду сиз 6 ай өткөндөн кийин майда киресиз, жообун угуу үчүн ошол пароль менен гана кире аласыз да. Ал эми атайын мошенниктер бар экен, толтуруп берип, ал паролду бербей коет адамдарга. Анан кийин майда карап көрүшөт. Эгер ошол адам уткан болсо, ал адамдан чоң суммадагы акчаларды талап кылат. Ошондуктан андай мошенниктерге кабылбаганга аракет кылыңыз. Ошол нерсеге кайрылаардан мурун ошол агентствого кайрылганда сөзсүз түрдө паролун бересиздерби деп сөзсүз түрдө сураңыздар. Анан кийин же болбосо бир ишеничтүү эле адамдарга барып толтуруп берүүсүн өтүнүңүздөр. Бир адам бир жолу эле катышса болот. 2-3 жолу катышса болбойт, бир эле жолу катышса болот. Кимдер катыша алат десеңиздер, биринчи бул туулган өлкөңүз лотереяга катыша алабы биринчи.
ошону көрүңүз. Эгер сиз Кыргызстанда туулган болсоңуз, анда Кыргызстан катыша алат грин карта лотереясына, ошондуктан коркпой эле катыша берсеңиз болот. Экинчиси бул минимум жок дегенде минимум мектепти аяктаган болушуңуз керек. Орто билим, среднее образование болуш керек. Орто билим болуш керек. Колледжди аяктаган болсоңуз дагы болот, университетти, же болбосо 2 жылдык опыт работаңыз болуш керек да, мындайча айтканда. Мектеп окуучулары катышууга болбойт, бирок мектеп окуучулары аябай баргыңыз келип, Америкада окугуңуз келип жатса, анда ата-энеңизден суранып көрүңүз грин картада катышуусу тууралуу. Үчүнчүсү бул фотография. Анкетаны толтуруп жаткан учурда сөзсүз түрдө фотографияны сурайт. Сөзсүз түрдө абдан бул нерсеге маани бөлүш керек. Ар кандай же болбосо паспортко түшкөн, же болбосо ар кандай сүрөттөр жарай бербейт. Сөзсүз түрдө атайын фотосалондорго барыңыз, барып туруп атайын документ жасай турган фотосалондорго барыңыз. Баргандан кийин грин картага же болбосо ошол визага фотону айтыңыз. Сөзсүз түрдө 600x600 пиксель болуш керек, 5x5 сантиметрдеги да, ушундай размердеги сүрөт болуш керек. Аны алар жакшыраак билет. Эгер өзүм эле телефондон сүрөт тартам десеңиздер, сүрөткө тартам десеңиздер, анда атайын интернеттен кирип көрүңүздөр, бирок алда канча кыйын болот. Эгер грин картаны утуп алсаңыз дагы сүрөтүңүз туура эмес болуп калса, анда виза бербей коет да. Ошондуктан жакшысы бир фотосалонго барып эле түшүп келгениңиз оң да. Анан ошондой эле айта кетчү нерсе, башыңызда эч кандай шапка, жоолук эч кандай болбош керек. Баарын чечип салышыңыз керек. Ошондой эле эч кандай очки дагы болбош керек. Ошон үчүн фотосалонго барганыңыз алда канча жакшы. Төртүнчүсү бул, эгер сиз үй бүлөлүү болсоңуз, анда жакшы болот, шанс дагы да жогорулайт. Анткени дегенде жолдошуңуз дагы грин картага лотереясына катышса болот, ал эми ошондой эле жубайы дагы катышса болот. Алар кантип катышат десеңиздер, мындайча болот. Эгер сиздин 2 балаңыз бар деп коеюн, жолдошуңуз сөзсүз түрдө өзүнүн жөнүндө маалымат киргизет, өзүнүн сүрөтүн, фотосун киргизет. Андан кийин жубайынын маалыматтары тууралуу маалыматын киргизет. Ошондой эле балдары тууралуу алардын сүрөттөрүн киргизет. Ал эми ошентип лотереяны, ошол анкетаны толтурат. Ал эми жубайы дагы биринчи өзү тууралуу маалыматтарды киргизет, андан кийин жолдошу тууралуу маалыматтарды киргизет, андан кийин балдары тууралуу киргизет. Балдары дегенде айткандай 21 жашка чейинки балдарды киргизсе болот. Эгер грин карта лотереясын утуп алсаңыз дагы, ошол 21 жашка чейинки балдарыңызды ала кетесиз да, Америкага кошо. Эгер жолдошуңуз утуп алса, үй бүлөңүз менен кетесиз. Эгер жубайыңыз утуп алса дагы үй бүлөңүз менен кеткенге болот да. Ошондой үй бүлөлүүлөргө ушундай шанстар бар. Андан кийинки бул иммиграцияга даяр болсоңуз гана бул лотереяга катышыңыз. Эгер даяр болбосоңуз, катышпай эле койгонуңуз оң. Анткени дегенде бул визага дагы көптөгөн, эгер грин картаны утуп алсаңыз дагы, грин картага дагы визаны алууда дагы бир жакшы эле акча коротосуз. Ошондуктан сизге бул нерсе керекпи, керек эмеспи, ошол жөнүндө жакшыраак ойлонуңуз. Качан гана даяр болсоңуз иммиграцияга, ошондо гана толтуруңуз да бул грин картаны. Ошол жөнүндө айткым келет. Грин карта алуу боюнча дагы башка жолдору бар. Эгер чын эле сиздерге кызык болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыз. Башка жолдорун дагы айтып өтөмүн. Анткени бул жолдо бир кимдин эмеси бар болсо, лотерея деген өзү эле айтып тургандай лотерея да. Бул көп адамдын ичинен 1, 2, 3 мындайча айтканда ийгилиги бар адамдарга гана чыгат да. Ошондуктан башка жолдорун дагы барбы десеңиздер бар. Эгер кызык болсо, сөзсүз түрдө комментарийди калтырыңыздар, лайк басыңыздар. Видео жаккан болсо, кийинки видеолордо дагы айтып өтөмүн.
ошол анда эмесе көрүшкөнчө кийинки видеолордо мен сиздерге ойлойм пайдалуу болсо керек деп. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.